Салам достор, Санжар. Кино жылдыздарын сыналгыдан соцсеттеги жылмайып түшкөн сүрөттөрүн карап биз кандай бактылуу адамдар деп ойлойбуз. Бирок ошол жылмаюунун артында эмне турат? Алар ийгиликке жетиш үчүн кандай тобокелчиликке барышат? Бул суроолорго биз курсагын тойгузуш үчүн жакын досун саткан Сильвестр Сталлоненин мисалында айтып бермекчибиз. Андыктан ыңгайлуу отуруп алыңыз жана бул каналга катталып, дүйнө таанымыңызды кеңейтиңиз. Кеттик. Сильвестр Сталлоне 1946-жылы 6-июлда Нью-Йоркто италиялык иммигранттардын үй бүлөсүндө туулган. Төрөлгөндө Сталлоненин бет нервинин учтары жарым-жартылай жабыркап, актёрдун жаагы, эрини жана тили паралич бойдон калып, сүйлөгөн сөзү начарлап, чоң кайгылуу көздөрү тасмаларда анын визит картасы болуп калган. Азыр Сильвестр Сталлоне атактуу киноактер. Ансыз Голливудту толук элестете албайбыз. Анын катышуусундагы тасмалар укмуштуу популярдуулукка ээ. Анткени Сталлоне дегенде Рэмбо жана Рокки сыяктуу тасмалары эске түшөт. Сталлоне бала кезинен эле актер болууну кыялданган. Ал көптөгөн кастингтерге, студияларга, режиссерлорго барган. Бирок ага массовкада көзгө көрүнбөгөн ролдор гана берилген. 100 миңдеген таланттуу актерлордун арасында анын мүмкүнчүлүгү нөлгө же андан да төмөн болгон. Анын үстүнө анын актёрдук билими да, актёрдук тажрыйбасы да жок болчу. Киностудиялар биринин артынан бири анын келбетиндеги кемчиликтерден, бою кыска жана италиялык акцентине карап иштешүүдөн баш тартышкан. Бирок Сталлоне эч качан багынган эмес жана ар дайым өзүнүн кыялына берилген бойдон кала берген. Анын башкы максаты адамдарды шыктандыруу. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, алар жеңе ала тургандыгына ишенимди бекемдөө эле. Ал өзү ошондой иш-аракеттерди кылган жана кыялынын аягына чейин ишенип, басып өткөн жолу башкаларга татыктуу мисал болуп көрүнүп турат. Мен киного тартылам деп барганда жок деген сөздү укчумун. Баары мага карап, сен келесе окшойсуң, барып башка нерсе кыл. Бул жерде сага орун жок. Сен эч качан кино жылдызы болбойсуң дешчү. Ал барган жеринен четке кагылып, жок, кереги жок дегенди укчу. Мени Нью-Йорктогу 150дөн ашык агенттиктин ичинен кууп чыгышты, деди Сталлоне. Нью-Йоркто 150 агенттик жок деген каршылыкка ал мындай деп жооп берди. Канча жок экенин билем. Мен алардын ар биринде 5, 7, 8, 9 жолу болдум деп. Ачкачылыктан кыйналып, жада калса жылуулукка төлөгөнгө акчам жок болчу. Келинчегим күнүгө бар жумуш тап деп кыйкырчу. Бирок мен түшүнчүмүн. Эгерде жумуш тапсам, курсагым тоюп, кыйынчылыкка баш ийип, жолуман адашмакмын. Мен каалаган нерсеге жетүүнүн бирден бир жолу бардык көпүрөлөрдү өрттөө деп билдим. Себеби эгер жумушка орношсом, көп өтпөй кадимки ритмге тартылып, жашоом мени канааттандырып, бара-бара кыялым жөн эле жок болуп кетерин билчүмүн. Мен ушул ачкачылыкты сактап калгым келди. Ачкачылык менин бир гана артыкчылыгым деп ойлодум. Менин аялым муну таптакыр түшүнгөн жок. Бизде уруш-талаш көп болуп, үйдүн ичи дагы деле суук болчу. Жалпысынан алганда мен сындым. Бизде акча жок эле. Бир күнү коомдук китепканага бардым. Анткени ал жердин ичи жылуу болуп, жок дегенде бир нерсе окуй аласың. Нью-Йорктун коомдук китепканасына кирип, орун таап отургучка отурдум. Ошол жерге бирөө китеп таштап кетиптир. Мен аны колума алдым. Ал китеп Эдгар Алландын поэмалары, аңгемелери экен. Эдгардын китеби мени кантип адамдардын жүрөгүн козгоп, өзүм жөнүндө азыраак тынчсызданышым керектигин ойлондурду. Анан да балким жазуучу болсомбу деп ойлодум. Ал экран үчүн сценарийлерди жазып баштайт. Бирок иши дагы деле оңдон чыкпай, алдыга жылыш жок. Акыры чөнтөгүндө акча калбай калганда бир сценарийин сатып жиберет. Ал Бейиш аллеясы деп аталып, кийин ошол сценарий боюнча өзү тасма тарткан. Ар кандай ийгиликсиз аракеттерден кийин ал ушунчалык талкаланып, аялынын зергер буюмдарын саткан абалга жетет. Билесизби, жашоодо эч качан кылбай турган нерселер бар. Бул аялым экөөбүздүн мамилебиздин аягы болчу. Ал мени жек көрдү. Эми эч нерсе калган жок. Тамак жок, акча жок. Менин дүйнөдө баарынан жакшы көргөн жандык болуп, итим эле калды. Итим Баткусту жакшы көрчүмүн. Анткени ал мага чексиз сүйүү берген жалгыз жандык эле. Бирок Сталлоненин каржылык абалы оорлоп, итин бакканга эч нерсеси жок болуп калган. Анан ал ичкилик саткан дүкөнгө барды. Бул анын жашоосундагы эң төмөн күн эле. Дүкөндүн жанында өтүп бара жаткан адамдарга итин $50 сатайын деп турду. Акыры бир бала келип Сталлоне менен соодалашып, итин анын жер үстүндөгү жалгыз досун $25 сатып алды. Ал жерден кетип баратып Сталлоне ыйлап жиберди. Бул анын жашоосундагы эң жаман окуя болду. 2 жумадан кийин ал Мухаммед Али менен Чак Вебнердин беттешин көрүп жатып, бети башы сынса дагы беттешти токтотпогон ак түстөгү мушкерге таң калып бир ой келди. Беттеш бүтөрү менен ал дароо жазганга киришти. Ал уктабай, тынбай 20 сааттын ичинде бир кинонун сценарийин жазып салды. Мен жазып бүткөндө титиреп жаттым. Ушунчалык күйүп турдум. Мен чындыгында эмне кааларымды, эмне үчүн кааларымды билип турдум. Бул формула эсиңиздеби? Мен иш-аракет кылдым, эми каалаган нерсени алууга убакыт келди. Анан мен сценарийди агенттиктерге сатканы барсам, алар окушуп, билесиңби, бул алдын ала белгилүү, бул кызыксыз,
бул болбойт дешти. Ал сценарийди сатууга аракет кылып кино агенттигине бара берди. Акыры эки бала менен таанышты. Алар окуп чыгышып сценарийге ишенип, аны жакшы көрүп калышты жана Сталлонеге сценарий үчүн $125,000 сунушташты. Мындай сунуш ал 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Ал балдарга бир талап бар деди. Кандай талап? Мен башкы ролдо ойнойм. Эмне деп чатасың? Сен жазуучусуң. Жок, мен актёрмун. Жок, сен жазуучусуң. Жок, мен актёрмун. Балдар, бул менин окуям. Мен Роккимин. Мен бул тасмада башкы ролдо ойнойм деди. Кино андай иштебейт дешти алар. Эч ким сен үчүн акча төлөөгө даяр болбойт. Башкы ролго жылдыз керек. Сталлоне мен бул ролдо ойнойм деди. Балдар ага, же акчаны ал, же кет деп жооп беришти. Ал сценарийин алып кетип калды. Акчасы жок, толугу менен сынды. Ага $125,000 сунушташты. Жашоосунда мындай акча көрбөгөн. Ал чындыгында эмнеге берилгендигин билгендиктен кетти. Сталлонеге бир нече жумадан кийин чалып, анын тасмасына өзү тартылбоо үчүн $250,000 сунушташканда жок деген жооп угушту. Алардын акыркы сунушу $325,000 болгон. Бирок Сталлоне андан да баш тартты. Акыры алар компромисс таап, ага $35,000 беришип, эгер тасма ийгиликсиз болуп калса, биз менен кошо баардык тобокелчиликтерди өзүңүзгө аласыз. Бул биз бере турган максимум акча. Анткени биз кинодон эч нерсе таппасак, жок дегенде көп жоготпойбуз дешти. Алар Рокки киносун тартууга $1 миллион сарпташты. Ал эми кино ийгиликтүү болуп, $200 миллион киреше алып келди. Сиз $35,000 эмне кылдыңыз деген суроого актер ошол ичимдик саткан дүкөндүн жанына барып, итимди саткан адамга жолугам деп 3 күн бою ошол жерде турдум деп жооп берген. 3-күнү ал киши Баткусту жетелеп жүргөнүн көрүп, көргөн көзүнө ишенбей турду. Бирок итин кайтаруу анчалык оңой болгон жок. Жаңы ээси итти кайтарып берүүнү каалаган жок. Сталлоне үй жаныбарын кайтарып алуу үчүн $15,000 төлөөгө аргасыз болгон. Кыялына болгон берилгендиги Сильвестр Сталлонеге көптөгөн тоскоолдуктардан өтүп, өзүнүн адамдарга үмүт жана ишеним берүү негизги миссиясын аткарууга жардам берди. Достор, бул видео боюнча оюңузду комментарийге калтырыңыз жана видео жакса лайк басып, каналга катталганды унутпайсыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.